Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри маркум Насирдин Исановдун жаркын элесине арналган бокс боюнча өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы 19 эл аралык турнирде ринг ээлери катары саналган Кочкор Ата шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жаш булгары мелей чеберлери 3 салмак ченинде чемпионат алышса, 2 салмак ченинде вице-чемпион болушту. Ал эми 3 жаш боксчу коло медалды камсыз кылышты. Байге ээлери бокс боюнча дүйнөлүк кубоктун коло медалынын ээси, жогоруда аты аталган спорттук мектебинин машыктыруучусу Темир Капаровдон машыгуудан өтүшөт. Мен 7 жылдан бeri бокс боюнча катышам. 7 жылдан бeri катышам. Өзүм көп ийгиликтерге жетишкем. Бул жылы Кыргызстан чемпионатта 2-чи орун алгам. Менин тренерим Капаров Темир. Капаров Темир агайыма ыраазычылыгым бар. Ыраазычылык берем. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Бакыт Рыскулов Насирдин Исановдун жаркын элесине арналган алгачкы турнирден баштап бул ирет 19 жолу өтүп жаткан эл аралык мелдешине Көкжаңгак шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жаш атлеттерин алып келгендигин айтат. Баса белгилүү машыктыруучунун шакирттери да байгелүү орундарды камсыз кылышты. Мен ушул 19-на тең бардыгына катышкам. Ушу катышып эле келип, ушу балдарыбызды алып келип, ушул жерде боксташтырып, анан эми бул биздин мына Жалал Абад областындагы эң чоң бир күчтүү турнирлердин бири деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде бул жерге мына Өзбекстандан, Казакстандан, Тажикстандан мушкерлер келчү эле. Быйыл эмнегедир Казакстандан, анан Тажикстандан келбей калыптыр. Бирок бул азыркы турнир аябай жакшы өтүп атат. Күчтүү балдар келиптир. Мына биздин өзүбүздүн Кыргызстандын дагы мушкерлери азыр аябай жакшы балдар бар. Белгилеп кетчү жагдай Кенчилердин калаасында өткөн бокс боюнча эл аралык турнирге Өзбек Республикасынын Андижан, Наманган областарынын, ошондой эле өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынан жана Ош, Баткен, Жалал Абад областарынан жалпы 200-гө жакын жаш спортчулар таймашка чыгышты. Маматкадыр Маматалиев, Бектур Иманалиев, Кочкор Ата шаары.